Assalamu alaikum agayın. Bugün eme жазуучулардын көйгөйү жөнүндө маселе болгон атат. Мына 12 декабрь Кудай кааласа биздин Кыргыз мамлекетинин, Кыргыз Республикасынын Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун туулган күнү деген майрамдай турган күнүбүз. Эми Улуу Айтматовдун да туулган күнү да ошого мерчемдеп коюлган. Эми эртең саат 9 декабрда көптөн бери мына интернет айдыңында жарыяланып атат. Жазуучулар союзунун марафону өткөн атат. Улуттук Алыкул Осмонов атындагы Улуттук жазуучулар союзунун улуттук китепкананын залында саат эртең мененки саат 10дон баштап керели кечке ушу марафон болот, туугандар. Бул кыргыз деп жүрөк соккон, кыргыз улутуна кайдыгер карабаган, мекенине кайдыгер барабаган, улут, тил, адабият, маданият баары туташ, киндиктеш, ушуга карабаган, ушу касиеттерге, дөөлөттөргө кайдыгер карабаган жарандарга кайрылып жатам. Анан дагы мамлекетибиздин башчысы Садыр Жапаровго кайрылам. Анан калган үлкөндөр, төрөлөр баарыңар уккула деп кайрылам. Жазуучу журналист Дүйшөн Керимов кайрылып атат деп бир угуп койгула, туугандар. Эми жазуучулар союзу деген барбы, жокпу деген суроону айталы адегенде. Жазуучулар союзу кайра СССРдин убагында түптөлүп, анан эми мен баарын санап отурбайын. 32 адабияттын шедеври, дүйнөдө теңдешсиз океандай бай, кенчи, рухий кенчи манасты жараткан эл, ааламдык жазуучу болгондо дагы нуска тиражы боюнча рекорд жазуучу Чыңгыз Айтматовду уясынан учурган эл, жараткан эл. Ошол элдин жазуучулар союзу дүйнөдө бардык рух ой булактарында эң биринчи сөз болгон деп айтылат. Ошол сөздүн ээси китеп, булагы китеп. Ошо китепти жараткан жазуучулар союзу бүгүнкү акыбалда, бүгүнкү абалда бар менен жоктун ортосунда илинип турган, камчыдай, кылычтай же башка бир илинип турган заттай эле. Чабылбайт, камчыланбайт, керексиз буюмдай да кыскасы. Мына ушундай акыбалга эгемендик алгандан келген Кыргыздан жазуучулар союзуна эшикке чыгарылган. Бул кийин менин жеке оюм эмес, көп эле акыл калчаган кишилерден дуктум, талкуулап да жүрөбүз. Бул мерчемделип жазылгандай да. Мына биздин эбегейиз байлыктар талкаланып тонолгон сыяктуу, ошол жазуучулар союзундагы көркөм өнөрү, кыргыз улуттук рухунун көркөм өнөр тармагына балта чабылган, тамырына. Мына ошондон эмне болду бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө сөздүн кадыры кетти, ойдун кадыры кетти, майдаландык. Анан ушундай оомал төкмөлүү өткөн мезгилде келатабыз. Же жакшылык жагына толук ооп кете албай, же таптакыр чийинден чыгып калбай, жок болуп калбай, чийилип калбай келатабыз. Кыргыз улуттук мамлекети. Бул ооз кесири болбосун, бул бүгүнкү трагедиябыз, туугандар. Ошон үчүн биз жакшылыкты кеп кылалы. Мына анча-мынча ооз алып, кичинеден бир үмүт байлап келатканда, кечөө дагы бир үмүт пайда болду. Мына биздин таланттуу акын байкебиз Анатай Өмүркановдун өргечесинде маданият министри Алтынбек Максутов мырза айтты ошо трибунадан. Мына биздин президентке ушу маселени койсок, жанагы 1,5 миллион ижара акысын төлөп бергиле, төлөп беребиз мамлекет. Анан кийин жаңы имарат салып беребиз деп президент айтты деп элге шаардана кылды. Эл кол чапты. Эми бул Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында айрыкча мен мына Алмаз Атамбаевден үмүт өттүм эле. Жаманбы, жакшыбы, азбы, көппү ушу иши адабият каралашкан киши эле, адабияттын буламыгын жеген киши эле. Мен эми үстөмөндөбөйүн. Анын тыйынын алган киши эле кезинде. Аны элдин баары билет тарыхын. Ушул жазуучуларга бирдеме кылабы дедим эле. Эч нерсе жасаган эмес. Бүгүнкү күндө жазуучуларын взносун да төлөй албайт.
Eң жазуучулардын көбүнүн пенсиясы өтө аз. Жашоосу ошол үй бүлөсүнө, орой айтканда катына, кемпирине, катынына, же аял затына, же балдарына жүктөлгөн жашоосу жазуучулардын. Баркы жок. Баркы жок. Үйүндө дагы, союзда дагы, өкмөттө, элдин арасында дагы жазуучунун баркы бүгүн плинтуста туугандар. Мына биздин сөздүн, китептин акыбалы кандай болду, жазуучу кандай болду. Мунун баары бар биздин эне тилге, кайра эне тилибиз мына борбордо сүйлөбөй калды деп ыйлап атабыз, ушуга келип такалат. Эртең ушу марафонго келип барыңар. Президент колдогондо колдоп бериңиздерди суранам. Азбы, көппү келип, ошол бечара жазуучуларды колдосоңор, сөздү колдогон болосуңар, эне тилди колдогон болосуңар, кайрылбай калган китеп дүйнөсүн колдогон болосуңар. Анан эми ушул жерде бир кыстарып айта турган маселе, көптөн бери биз мына Абдумамбет Сариев деген дос бар, жазуучулар союзунун алдында кадай фонду башкарып жүрөт. Ушул чыркырап көп жылдан бери кайрылып жүргөн экен. Анан мен аны интернеттен окуп алып, өз алдымча демилгелүү топ түзүп, мынабу союздан калган мурас. Арашандагы Арашан жазуучулардын Арашандагы Арашан жазуучулар эс алуу үй деген бар. Мына ушул керемет жайда, Аламүйдүн дарыясынын боюнда, абат жерде жайгашкан ошол Усубалиевдин убагында жазуучуларга ошол тетиги Москванын жазуучуларындай, бизге дагы ошо дүйнөнүн жазуучуларындай шарт түзүп берген. Биз ал кезде катышпай калдык. Аксакалдардын баары ошол жерде тайраңдап эс алган. Алардын дагы бир тобу көзү тирүү. Анан негедир ошол аксакалдар балык болуп сүйлөбөйт. Азыр бирөө унчукпайт. Көрсө алар кийин Атамбаев баягы жазуучуларга келген анча-мынча акчаны үйгүрүүбү бирдеме деген Айтматовго чейин жазды. Канча миллион акчаны ап эттирип коюп, анан Арашанды дагы өзүнө алып жүргөн. Мен ойлочумун ушу Арашанды Айтматов, Атамбаев өзү тиги Айтматовго дагы тияк бияка кеңешпей эле өзү менчиктештирип алса керек. Эми ошондой жана Башаламан Акаевдин бүлгүнүндө бул киши дагы кымтып алса керек деп. Жок. Ал ошол жазуучулар союзунун эле Адави фондунун карамагында экен. Мен аны канча кат жазып, жогорку инстанцияларга жазып жүрүп тактадым. Мына жанагы жерге бөлүштүрүү кызматы. Ошондон өдө мага жооп келип атат. Ал жок, ал эч жерде каттоодон өткөн эмес, менчик катары деп. Көрдүңүзбү? Кандай көз боемочулуктар болуп келди. Ошол Атамбаев, Гүлияже деген биякта жазуучулар союзунун Атамбаевдин да бир өздүк бухгалтери бар, эсепчиси. Биздин имаратта отурат. Ошол эже анча-мынча пенсия берчү жазуучуларга, анан жазуучулар союзунун мүчөлөрүнө бир жылга бир ай эс алганга ошол жерге мүмкүнчүлүк берчү. Анда бекер тамак иччү, ошол жерге барып жазышчу, эс алчу, байбичелеринен жетелеп алып, Эралиев, Сооронбай Жусуев, Сүйүнбай Эралиев аксакалдар бар ошол жерде мамырап жүргөн кайран кишилер. Азыр көзү тирүү көбү да ошол жерде жүргөн ээрчип. Бирок негедир бирөө да кеп кылган эмес. Ушул Арашан жазуучулар үйү кимге таандык? Ой, биздики эмес беле? Муну бир карабайлуу деген адам болбоптур. Мен таң калганым. Бу жазуучулар бир чети бу айлан кеткенде айтасың, ушуларга соо эле болуптур депчи. Акаев көчөгө таштап салындай алдай кылып чыгарып салганы соо эле болгон окшойт булар. Реакция жок эч кимден. Эми ушуну кайрып алалы деп аракет кылып атабыз. Бул бирөөнү эмес, түбөлүккө ошол бечара жазуучулар союзуна бир мына Өзбекстан, Казакстан болбосо дагы Кыргыз мамлекетинин өңү жүзү касиети катары калсын ошол жерге. Буларга өзбектерге жомоктогудай болуп атат, жазуучуларына. Тажиктер дагы андан кем эмес, казактарга андан кем эмес. Россияны айтпай эле коелу. Мына биздин жазуучулар эртең ушу марафонго катышып, ошол жерде да сөз болот. Ошол Арашан жазуучулар үйүн жазуучулар союзуна кайтарып алуу жөнүндө маселе көтөрүлөт. Ушуну коомчулук, эл, журт сиздер колдосоңуздар, сиздер балдарыңыздар кайра, неберелериңиздер жана кыргыз тилин билбей калган неберелерибиз, маңкурт болуп бараткан, ааламдашып кетип аткан неберелерибиз окусун китепке, кайрылып келсин, касиеттерибиз келсин кайрадан. Муну президент да колдоп атат. Биз ошол баарыбыз ушу куюшкан көтөрүлүп келип бир колдоо көрсөтөлү. Ушу жазуучу дегендин арманы ушундай жолдоштор. Эртең бир
Жақшы, ушу маанайда келип бизди колдоп бериңиздер деп сураймын.